Самастар матучбек YouTube каталуучулары эфирде жаңылтар түрмөгү дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы болгон жаңылтарды официалдуу сайттардан алып тааныштырабыз. Андыктан каналга катталып, ой пикир калтырууну унутпаңыздар. Тажикстандык аял Орусияга Адырашман алып кирген үчүн 8 жылга кесилди. Тажикстандын жараны Адырашман гармал алып кирген үчүн Орусияда соттолуп 8 жылга абакка кесилди. Бул тууралуу Тажик башкы прокуратурасы билдирип, соттолгон аялдын аты жөнүн, чечим качан, кайсыл сот тарабынан чыгарылганын тактаган жок. 2024-жылдын февралында Орусияда Адырашман курамында байыңгы бар өсүмдүктөрдүн тизмесине киргизилген. Булак Азаттык. Орусиянын Уфа шаарында катуу шамалдан улам батут кулап кеткен. Анын кесепетинен 5 жашар кыз жабыркап, абалы оор. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматтарга караганда 5 жашар кыз учурда жанданыруу бөлүмүндө, дагы 2 кыз ооруканага жаткырылган. Мыйзамдуу жүрүш керек. Ошондуктан бизде бардык шарттар түзүлгөн, мыйзамдуу шарттар түзүлгөн. Ошону аткарышыбыз гана керек. Уюшкан кылмыштуу топтун лидерлеринин жактоочусу мыйзамсыз миграция каналына байланыштуу кармалды. УКМК Ош аэропортунун директорунун мурдагы жардамчысын колго түшүргөн. Ал чет элдиктерди жалган маалыматтардын негизинде каттап өлкөгө мыйзамсыз киргизгени кабарланды. Бул ишке айрым чек ара кызматкерлери да көмөктөшкөн. Мындан тышкары шектүү казак жана жеңүү кайманат менен таанылган кылмыштуу топтордун лидерлердин жактоочусу экени кошумчаланды. Булак Спутник Кежи. Болсо, эми силер эми коллективсиңер да. Силердикин угат. Баарыңар жабылып 5-10 кишини тарбиялай албай эмне болдуңар? Болобу тарбияласа? Болот. Бул деле акырында Остановкага айдап келгенде эң алдына барып токтобойсуңарбы? Анан экинчилер келгенде дагы учуна токтоп албай, анын аркасына барып токтобойсуңарбы? Артка место таштагыла да. Билесиңер, что 3-5 мүнөттөн кийин экинчи автобус келет, 3-үнчү автобус келет. Анан маңырайы отуруп алып баягы жерде 5 мүнөт отурасыңар, бүт пробка. Тыгынды силер түзүп жатасыңар. Президент автобус айдоочуларына кайрылды. Садыр Жапаров айдоочулар жамаат катары бири-бирин тарбиялап, автобустар аялдаманын баш жагына токтошу керектигин айтты. 3-5 мүнөттө артыңардан башка автобус келерин билесиңер. Анан маңырайып 5 мүнөт турасыңар. Арка жагыңар бүт тыгын. Мен да ошондой абалда калдым. Артыңарда унаада турдум. Ошол үчүн айтып жатам. 10 мүнөт убакытты алып коет экенсиңер. Анан шаар ичи тыгын деп ыйлайсыңар. Тыгынды силер кылып жатпайсыңарбы, деди өлкө башчы. Булак Спутник Кежи. Мындай кылбайсыңбы? Телефонуң турат го. Телефонуң алып кел да ока. Шап керектүү нерселерин башка нерсе көчүрүп ал да ока, меникин алып кет. на телефонду андай неме боло берип, перенос кылып, ага ачтан бериш керек, ошо бүтүрүп беришиңизге баарына. Ока, мен реально азыр 13 Pro эле. 13 Pro баягы 128. Senikine состояние Telegram'dan gördüm. 31.000. Ош аскер комиссариятынын кызматкери эски айфонду пара катары талап кылган. Шектүүгө аскерди альтернативдик кызмат өтөө боюнча маселени чечип берүү өтүнүч менен жаран кайрылып 27 000 сом сунуштаган. Кызматкер акчанын ордуна iPhone 13 Pro телефонун 31-35 000 сомго баалап, ошону берүүнү суранган. Ал iPhone уюлдук телефонун пара катары алып жаткан жеринен кармалып, Ош гарнизонунун гауптвахтасына киргизилди. Ал кызматтык абалын пайдаланып, алдамчылык кылуу беренеси боюнча айыпталууда. Булак Спутник Кежи. УКМК Баткен бажысынын улук инспектору пара берип жаткан жеринен кармалганын билдирди. Маалым болгондой, бажы кызматынын майору кызматтык иликтөөнү чечип берүү үчүн $1000 пара сунуштаган. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Булак Спутник Кежи. Ош шаарында муниципалдык такси тесттик режимде иштеп баштады. Алгачкы бир жума жүргүнчүлөрдү акысыз ташыйт. Бир аптадан кийин автоунаалар акы ала баштай турганы айтылды. Линияга VIP класстагы 2 машина, 2 комфорт, 1 эконом автоунаа чыккан. Ага улам 10 машина кошулуп, бир жума ичинде саны 50-гө жетери маалым болду. Булак Спутник Кежи. Москва шаарындагы мекендештер. Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баша бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып
кайгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген оңтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек Метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Медикал Амир клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Жария. Кыялдагы үй эми чындык. Стоп кочевник кыймылсыз мүлк агенттиги менен үй алуу оңой жана ишенимдүү. Россияда жашап иштеп жүргөн мекендештер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Баштапкы төлөмсүз каалаган райондон үй алып калууга жетишип калыңыз. Кимдерге ылайык? Россия жарандары, СНГ өлкөлөрүнүн жарандары, жумушчулар, мигранттар. Биздин кызматтар: ипотеканы одобрение кылуу, ипотекалык камсыздандыруу, рефинанс, сатып алуу, сатуу келишимдери, керектөөчү кредиттер, социалдык жардам алуу, салыктык кайтарым, балдар жөлөк болуу жана башка. Биздин дарек Метро Семеновская, Семеновская площадь, дом 7. Байланыш WhatsApp +7985 958 91 93. Суроолоруңуз болсо бизге жазыңыз. Жардам берүүгө даярбыз. Үй алыңыз, жакшы жашоо кылыңыз.